Ассаламу алейкум достор. Кыргызстанда азыр УКМКнын мурдагы төрагасы, күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер-министр Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан бери бир жумадан ашык убакыт өттү. Ал киши кайра Европага кайтып кетти. Бирок ошол эле учурда ал кишини 5 жыл башкарган УКМКнын ичиндеги мындай ботколор акырындан чыга баштады. Биринчиден, УКМК эбегейсиз бийликти алган. Анан ошол учурда мисалы ооба криминал менен аябасыз күрөш болду. Крим төбөл ушунчалык баягы элдин байлыгын ишкерлерди мете курттай соруп келген ошо криминалдар. Алардын ана башчысы Камчы Көлбаев жок кылынды. Анын жок кылынушу боюнча дагы мындай мыйзам бузуулар болгон ана мына деп айтып келишет укук коргоочулар. Бирок ал жагына киришпей эле коеюн. Себеп дегенде, мына Бишкек шаар боюнча ГКМнын башчысын кармаганда 34 миллион доллар кеш чыгып атса, Камчы Көлбаевга тандык деген унаа чыгып атса, андан Чолпон атадагы тиги жана эмеси атпаккан атканасы Камчы Көлбаевдин янында заңыраган чоң болуп атса, бул мамлекеттик кызматкер болсо, өмүр бою ушул мамлекеттик кызматта жүрсө, мынча байлыкты кайдан тапкан? Мурда бизнес кылбаса деген суроо жаралат да. Демек, ошол каралардын ордун кайра ошол атайын кызматтар баскан экен да. Эми бул бардык атайын кызматтын өкүлдөрүнө тиешеси жок. Албетте атайын кызматта ошол атайын таскан, окуган, өзүнүн баягы кандай адистигин мыкты билген чекисттер көп. Алар совет малында кийин Советтер Союзу тарагандан кийин дагы өздөрү ошол кызмат менен иштеп келишкен. Бирок ошолордун арасында мындай погончон кылмышкерлер, погончон уюшкан кылмыштуу топтордун чыгып атканы аябай өкүндүрөт. Ошол бардык берки таза иштеп жаткан чекисттерге дагы булар күбө жаап атат. Мисалы жана Эду деген ГКМнын Бишкек шаардык ГКМ башчысынын кырк чоросу деп атат, кырк чоросу деп, анан айда опер тергөөчү деп, вазелин, дагы эмне деп атат эле? Пито эле. Анан дагы эмне дейт? Дагы бирдеме деп айтор, булардын каймана аттары бар экен да. Жанагы Коля Киргиз, Карышкыр, дагы ким деп койчу эле? Баха, анан бирдеме деп мындай каралардын дагы мындай кайман аттар болуп бар эмес беле? Ошол сыяктуу эле булардын да кайман аттары бар экен да. Булар зөөкүрлүгү менен, булар ушундай бир кесейип, дагы өздөрүн кудай сезип калганы менен белгилүү экен да. Мына ошолордун баары ачыкка чыгып, буга чейин аябай арстан болуп канатын жайып жүргөн жанагы Пито болуш керек. Кармалганда милиция кызматкерлери келгенде көзү алайып, баягы сууга түшкөн мышыктайлы болуп калды да. Ошол ушундай улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматын ушундай кара мүртөс өздөрү кылмышка барган кызматкерлерден тазалаш керек албетте. Анан кийин азыр күзөт кызматын, мамлекеттик күзөт кызматын, чек ара кызматын бөлдү. Тергөөнү дагы азыр тергөө комитети түзүлөт деген сотот. Ошончо жакшы болмок. Ошол жака бөлсө, анан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына болсо, баягы эле мурдагыдай ички жана тышкы чалгындоону берсе, алар түздөн түз экстремизм, терроризм жана башка кибер коопсуздук деген сыяктуу тармактар менен иштесе, түздөн түз иш алып барса, алар саясатташпаса, алар кайсы бир саясий заказдарды, бийликтин заказдарын аткарбаса, жакшы болмок да. Ошондойго баратат окшойт. Ошондой болушун каалайт элек. Албетте, башка чекисттер дагы баягы өзүнүн милдеттерин мыкты аткарып келсе, алардын техникалык базалары дагы чыңалып калды. Ошолор менен иш алып барса, анан көп жергелерге булар имараттарды куруп, анан булардын өздөрүнүн спецсчету болуп, анан булар болсо баягы кустуризация деп десе, кээ бирлерди экиден кустуруп, эки жолдон. Кээ бир ишкерлердин алды өлүп кетти камакта, же болбосо мүлктөрүн тартып алгандан кийин, кээ бирлер ондогон, бештеген завод ишканаларын алдырып коюп, чет өлкөлөп качып жүрөт. Мисалы Аюунун башчысы Шашамбек Абдыкеримов, белки болсо жана Гавайинин негиздөөчүсү өлүп кетти, журат беле. Көп маселелер чыгып атат да. Ошолордон байлыктарын каяка кеткен, мисалы Камчы Көлбаевга тандык 1 миллиард доллардай байлык мүлктөрү, автоунаалары, квартиралары жана башкалары алынды деп атты эле да. Ошолордун баары каяка кетти? Ошолордун баары бюджетке түштүбү? Же булардын кайсы бир бөлүгү булардын чөнтөктөрүнө кеттиби? Мисалы жана жогоруда айткандай Эдунун үйүнөн Камчы Көлбаевга тандык автоунаа чыгып атат. Башкаларын текшерсе, менимче алардан да чыгышы мүмкүн да. Ошолордун байлыктарын, ошолордун арам акчаларын булар өздөрүнө кымырып алышы мүмкүн. Болбосо айлыкка иштеп жүрө турган, айлыгы эми 2 000 доллар болсун, 3 000 доллар болсун, мейли 5 000 доллар болсун, бирок 34 миллион доллар үйдөн кеш чыгат деген бул билбейм. Бул акылга сыйбаган нерсе да. Өмүр бою бизнесте жүргөн адамдар да дагы үйүндө кеш 34 миллион доллар чыкпаса керек. Булар ушунчалык көп, ушунчалык бул өздөрүн баягы коопсуз, ушунчалык өздөрүнө бир кол тийгиз сезип калганын белгиси да булар үйүнө 34 миллион долларды катып алат деген эмне деген шундук?
мындай сыртқа катып же башка кылгаса бир жөн, үйүнө коюп коюпчу. Демек булар үйүндө 34 миллиону болсо, тышкы офшорлордо билбейм канча миллиондогон долларлары бар. Бул бир эле Бишкектин жетекчисинен чыгып атат. ГКМнын өзүнүн жетекчиси Камчыбек Ташиевди дагы досум дебей, эгерде Садыр Жапаров чын эле өзүн Ли Куан Юга теңеп жүрөт, Ли Куан Ю болсо мамлекетти тандап, досун эмес мамлекетти тандаса, анын дагы байлыктарын текшериш керек.